Эң алгач эле Азамат мырза айтсаңыз, ушул фонд тууралуу маалымат берсеңиз, кандай багытта иш алып барат, кандай максаттары бар? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, жана ошондой эле жалпы элибизге мындай бүгүнкү эфирге чакырганыңыздарга рахмат. Экинчиден, биздин багытыбыз Кайрымдуу Бол коомдук фонд кыргыз коомчулугунда өзүнүн ишмердүүлүгүн жасап келет. Бул багыттар ошол жалгыз бой эне мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, мына ушундай же мүмкүнчүлүгү чектелген балдары болсо, ошондой өтө оор абалдагы биздин энелерди өз кучагына камтып, турак жай тургузуп берип келгенбиз да. Андан тышкары ошол бүгүнкү күндө биздин бекер дүкөндөр бар, жана кийимдер бекер берилет. Ошол менен эле биздин жүргүзүлүп аткан бул аракетибизге 2016-жылы түптөлгөн Кайрымдуу Бол коомдук фонду. Бирок ошондой иштерди жүргүзүп жатып, анан коомчулукта мына ушундай азыр мына жанымда отурган Гүлназ карындашыбыздай болгон оор дартка чалдыгып, ошондой оор дарт менен алышып күрөшүп жаткан адамдардын кайрылуусу көбүрөөк болуп жатты да. Ошол себептен анан Кайрымдуу Бол коомдук фондунун мына ушул багыты да камтынгандыгы ошол себептен. Анткени өтө аянычтуу кайрылуулар. Азамат биринчи байлык адамда ден соолук экен, дүйнө байлыгы эмес экен, үй эмес экен, башка эмес экен. Ошо ден соолугу жакшырганда бир эмеңерди берсеңер болот эле деп кайрылган кайрылуу мына бүгүнкү күнгө жеткизди да. Ушул фонддун ачылганына 7 жыл болуптур. 7 жыл аралыгында канча адамга, баягы муктаж болгон адамдардын операциясына, жакшы болуп кетишине түрткү болдуңуздар? Бизде Кайрымдуу Бол коомдук фонд ошол 7 жыл аралыгында мына 7 жашта фонд 29 үй салды Кыргызстан боюнча, бардык аймакта 29 үй. Андан тышкары биздин бүгүнкү күндө мынакей жыл жыйынтыгында 230га жакын биздин мекендештерибиздин ден соолугунун жакшырышына себепкер боло алдык. Буга элдин, кайрымдуу адамдардын ошол башын бириктирип, жөн гана ушундай бир себепкер болуу жолдоруна чакырдык. Бирок мына азыр бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр ошондой кыргыз кайрымдуу калк экендиги, боорукер экендигин мына биз ар дайым далилдеп келет. Биздин элибиз, журтубуз мына пандемияда да биз далилдей алдык, дүйнөнү таң калтыра алдык. Анан ансыганда мынакей ушул Гүлназ карындашыбыз дагы ошол жакшырып келгендердин катарында да.